Учурда кыргыз футболу өнүгүп дүйнөлүк аренага чыгып келаткан кези бүгүнкү коногубуз спорт чөйрөсүнөн келди. Биздин көчөнүн Месси беги, Кыргызстандын Роналдо беги футбол тууралуу бардыгын билген дүйнөлүк футболчулар жана Кыргызстаныбыздагы футболчулардын ата тегин, жет атасын билген Жантай Улукбек бизде конокто. Тосуп алалы. Улукбек, кандайсың, брат? Жакшысыңбы? Кел. Иштер жакшыбы? Жакшы. Манай 5. Жакшы. Баары сонунбу? Ооба. Футболго катышасың, кайсы командада ойнойсуң? Мен Олимп. Чабуулчусуңбу же защитада ойнойсуңбу? Чабуулчу. Канча жыл болду футбол менен алектенип жүргөнүңө? Мен 2. Мен футболду көрүп, анан кызыктым. Криштиану Роналдонун 1 жылдык гонорары канча? Ал 1 жылда 113 миллион еврону алат. Роналдо эгер бизде ойногондо Кыргызстандын карысын мурун эле кутулуп салмак окшойбуз, э? Ооба. Мессич? Месси 130 миллион. 130 миллион евро алат. Ооба. Дүйнөдө эң кымбат футболчу ким? Мбаппе. Ал 1 секундда 1 евро алат. Эң кымбат оюнчу Мбаппе, ал азыр кайсы командада ойнойт? ПСЖ. ПСЖ. Жарайт. Биздин кыргыз футболундагы курама командасындагы оюнчулардын бардыгын билесиңби? Ооба. Санап берчи. Эң жакшы алдыңкы оюнчуларды. Мурзаев, Мирлан Мурзаев, Гүлжейит Алыкулов, Алимардан Шукуров, Эрбол Атабаев, Валерий Кичин, ошол оюнчу да жагат мага. Кайрат Жергалбек уулу, Кашуба, Валерий Кашуба, Эржан Токотаев, Кайрат Жергалбек уулу, анан көп, Айзар Акматов. Алардын машыктыруучусу ким? Александр Крестинин. Бизде Кыргызстаныбыздагы эң кымбат футболчубуз ким? Гүлжейит Алыкулов. Ал канча алат? Ал точный результат жок. Азырынча белгисиз, канчалары? Ооба. Бирок кымбат. Ооба, кымбат. Сен ойногон Олимп клубу бизден премьер лигага же жогорку лигада ойнойбу? Жок, это 95-чи школа мектепте ойнойм. Силердин машыктыруучуңар ким? Эржан агай. Эржан агай. Эржан агай. Сизге салам. Тура да? Салам. Сен эмне салам айтпайсың? Давай салам айт берсең. Эржан агай, салам алейкум. Дагы кимге салам айтасың? Дагы билбейм. 95-чи мектептин кароолчусуна салам айтып кой. 95-чи мектебинин охранасына салам берип атам. Улукбек, азыр биз экрандан дүйнөлүк футболчуларды сүрөтүн чыгарабыз. Сен тез-тезден ошол футболчулар тууралуу маалымат айтып кете бересиң. Экрандан. Бул Лука Модрич. Ал Реал Мадридте ойнойт. Ал 10-чу номер менен ойнойт. 10-чу номер менен ойнойт. Ал Реал Мадридте. Реал Мадридте жана мамлекети? Испания. Өзү Хорватияда төрөлгөн. Бул Мирлан Мурзаев. Ал Кыргызстандын сборныйда ойнойт. Кыргызстан курама командасынын оюнчусу жана кайсы клубда ойнойт? Азыр Өзбекстанда командасында. Буга чейин Бангладеште ойноп келди. Индияда. Индияда ойноп келди. Азыр Өзбекстанда командада клубда ойнойт, э? Кийинкиси? Бул Неймар. Ал ПСЖда ойнойт. ПСЖда азыр ойнойт, э? Бул кандай спортчу? Канча гол киргизген? Ал жакшы спортчу. Ал көп гол киргизген. Ал ПСЖ Барселонадан аны 222 миллион долларга саткан. Бул Пеле. Ал
Бразилияда төрөлгөн. Ал Сантоста ойногон, анан Нью-Йорк Космосқа кеткен. Легендарлуу футболчу. Ооба, легендарлуу. Жарайт. Кийинкиси? Бул Роберто Карлос. Ал Бразилияда төрөлгөн. Ал Интерда ойногон, анан Интерден Реал Мадридке кеткен. Реал Мадридтен Фенербахчеге кеткен, анан Фенербахчеге Анжыга барган. Азыркы учурда Роберто Карлос эмне иш кылат? Ал эчтеке иш кылбайт. Үйдө эле бош. Ооба, бош. Акча өзү эле келе берет бирок, Ооба. Бул Фабио Канавара. Ал Италиянын сборныйда ойнойт. Реал Мадридте ойногон. Бул ким? Бул Бекенбауэр. Ал коргочу болгон. Ал Германиянын сборныйда ойногон. Германия курама командасында ойногон. Азыр машыктыруучу эмеспи? Жок. Кийинкиси? Бул Хави. Ал Барселонада ойногон 5-чи номер менен. Анан ал Катарга кеткен. Азыр ал Барселонанын тренери болот. Барселонанын тренери азыр Хавиби? Ооба. Буга чейинкиси ким эле? Буга чейинкиси Рональд Куман. Бул Эрбол Атабаев. Ал кичинекей болгондо Барселонада ойногон. Анан ал Абдыштатага ойногон. Азыр ал Динамо Махачкала командада ойнойт. Бул Валерий Кичин. Ал Кыргызстандын курама командасында ойнойт и ал Енисейде ойнойт. Енисей клубта ойнойт жана Кыргызстан курама командасында. Кийинкиси? Бул Гүлжейит Алыкулов. Ал Кыргызстандын курама командасында ойнойт, анан Кайрат клубта ойнойт. Кайрат клубта, Ооба. Бул дарбазачыбы? Жок, чабулчу. Чабулчу, Ооба. Кийинкиси? Бул Диего Марадона. Ал Аргентинада төрөлгөн. Ал өзүнүн карьераны Аргентинада баштаган. Анан ал Аргентинадан Европага, Барселонага кеткен. Барселонада ал Наполиге кеткен. Наполиде ал Скудетто алып, анан обратно Аргентинага кеткен. Азыр ал уже футбол ойнобойт. Кайсы позицияда ойногон? Ал чабулчу. Чабулчу, Ооба. Дүйнөдөгү эң азыркы учурда кыйын дарбазачы ким? Тибо Куртуа. Куртуа, Ооба. Ал кайсы команда? Реал Мадрид. Дүйнөдө алтын топ кимдики көп? Дүйнөдө Мессиники. Канча? 7. Охо, Роналдонуку? 5. Демек, дүйнөлүк рекорд Мессидекен да азыр, же Марадона алган бул убагында? Жок, Марадона бир жолу да алган жок. Сага дүйнөдөгү эң жаккан футболчу ким? Роналдо. Криштиану Роналдо. Эштерчи. Мага Месси жагат бирок. Мына, сага жаккан Криштиану Роналдонун сүрөтү турат. Кайсы өлкөдө төрөлгөн? Ал Португалияда, Мадейра островта, Фуншал шаарында төрөлгөн. Баракелди, кол чабуулар болсун. Экөөбүз бир топ тээп кичине ойнобойлубу? Макул. Кандай дейсиң? Макул. Бас. Бул Роналдо көбүнчө ушундай трюктарды аткарып атат. Кана мени алдап көрчү. Месси ушундай трюкту көбүнчө аткарып атат. Зидан ушундай. Зидан ушинтип айланып кетеби? Ооба, бул финт Зидана айтылат. Автордук, Ооба, авторду. Кана? Азаматсың, биздин долбоорубуздун атынан сага атайын сонун белектерибиз бар. Алганга даярбызбы белек? Ооба. Кол чабуулар болсун. Сен мыктысың. Долбоордун атынан Улукбекке өзгөчө белектерибиз бар. Бул жон баштык сага тренировкага, футболго ушул жон баштыктын аркасына кийимдериңди салып барасың. Сен мыктысың. Долбоордун башкы статуэткасы
Буюрса ушул статуэтка үйүңдө туруп турсун, андан кийин ошол жакта алтын төп туруп калсын ушунун жанында. Кол чабуулар болсун Улукбекке.